أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان Assalamu alaikum, qadırman tele görücüler. Nazarınızlarda Kur'an ayetleri tele bölüsü. Bugünkü bölümümüzde Tabarak suresinin 3. bölümünü seçmeleyimiz. Alemi bugünkü bizden efendiimizden sayılı kadırlı konuğu ustazımız Jölebay ustaz. Hoş geldiniz ustaz. Hoş bakılsın. Allah Teala'm elimizge bereket vergen bolsun. Ustaz biz bugünkü bölümümüzde 11. ayetga çeyin algan elek. Bugün 12. ayettan başlayız. Biroq ustaz bizden uşul sabaqlarыбызды көрген адамдар, эгерде ушул сабагыбыздан баштап көргөн болсо, ушул сүрөнүн башыдагын түшүнүктүү болуш үчүн ушул сүрө туурасында, мурунку аяттар туурасында бир кыскача айтып койсоңуз, андан кийинки аятты окуп баштасак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидил мурсалин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Эң алгач жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Биз өткөнкү сабактарыбызда берүүбүздө Табарак сүрөсүнүн аяттарын тафсирлеп келе жатып, чындыгында бул сүрөнүн башында Алла тааланын кудуретине, Алла тааланын улуулугуна, Алла тааланын күчүнө, аламды жаратуусуна болгон далилдери жөнүндөгү сөздөр. Андан кийин ошол Алла тааланын ушунчалык аламды эң мыкты чеберчилик менен эч бир кемчиликсиз жараткандыгына аяттар болуп, мына ошол кемчиликсиз жаратылган аламдын Аллага далил кыла турган аламат белгилерди дагы көрүп туруп, Аллага ишенбеген капырлардын дагы кыяматта эсеп китептери оор боло турганын жөнүндөгү ошол эле учурда биз азыркы баштай турган аяттын алдың эле мына ошол кыяматта Аллага ишенбей азап чеге тургандардын Алла таала азаптоосу аларга эч бир далил калбагандан кийин. Мындайча айтканда алар өздөрү мойнуна алышат экен. Аларга эскертүү келгендигин, эгер акылыбызды иштеткенибизде, ушуга баш ийгенибизде деген сөздөрдүн айтканы менен эми чындыгында өздөрүнүн күнөөсүн өзүнө мойнуна алгандан кийин, андан кийин ошол эсеп китепте Алланын ошондой бир аларга даярдан азаптарына дуушар болот дейт. Аллах таалам баарыбызды ал азаптардан сактаган болсун. 12-ci ayettan başlasak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne yahşavne rabbahum bil-gaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebir. 12-ci ayette kayıptan özlerinin egesinden korkkonlarga keçirim jana çoğ sıylık var. Ооба. Бул жерде жанагы капырлардын абалдарын айтып өткөндөн кийин, момун чыныгы Алла таалага ыхлас менен ишеним келтирип, Алланын аяттарына, пайгамбардын сүннөтү менен жашаган момун мусулмандарга айтылган аят болуп эсептелинет дагы. Чындыгында Алладан корккондор жана жалгыз болгон учурда дале мен эч ким көрбөй жатат деп күнөө ишти кылбагандар, Аллага кайыптан ишенгендер, мына ушулар чындыгында бул жашоодо Алланын аятындагы сөздөрдү аткарып, тыйган нерселерден тыйылып, пайгамбарыбыз көрсөткөн жакшы көрсөтмөлөр менен жашап келгендиктери үчүн жалгыз болгон учурда дагы, эч ким жок болгон учурда дагы ыймандарын сактап, эч бир күнөөгө барбагандыктары үчүн Аллах субханаху ва таала алардын күнөөлөрүн кечирип, аларга көптөгөн соопторду берилет деп бул аяттарда айтылат. Ustaz эми ушул жерде бир кайыптан дегенге да токтолуп кетсеңиз, бүгүнкү күндө мурункуга караганда салыштырмалуу кандай болуп калды? Эми чындыгында бизде шариятыбызда ыймандын шарттарынын бири бул ошол кайыпка ишенүү деп айтат да. Мисалы биз бейишти көргөн жокпуз, тозокту көргөн жокпуз. Мындайча айтканда ошол багы бейишке, тозокко ыйман келтиргеле, Алланын китептерине, периштелерине ыйман келтиргеле, элчилерине, чындыгында элчинин келгенин билебиз, пайгамбарыбыздын, бирок биз аны көргөн жокпуз. Тозоктун анык экенин, бейиштин анык экенин, кабыр азабынын бар экендигин, ушулардын баарын кыяматта эсеп китеп боло тургандарын
бардық нерсени бизге Алла Таала пайгамбарыбызды пайгамбар кылып жиберип, ага мужиза иретинде Куранды түшүрүп, ошол Курандын негизинде пайгамбарыбыз бизге жеткирип атат динди. Демек, момун мусулмандардын эң бир негизги сыпаттарынын бири юминуна бил гайб. Аллага гайыптан ишенишет. Буйруктарын аткарышат. Ошондон Куранда момун мусулмандар сыпаттап дагы бир аят бар. Сами'на ва атa'на деген. Бизге буйрук келди, уктук, баш ийдик, аткардык деген мааниде. Эми бул жерде эч ким жок жерде корккондор үчүн кечирим жана чоң сооп деп чоң белек чоң сыйлыкты айтып атпайбы? Ооба. Ошон үчүн айтсаңыз бул жерде эмне үчүн өзгөчө белгилеп кетти? Эл катары эле элдин бардык эл менен кошо намаз окуп, эл менен бирге жүргөндө таквачылык кылып, Кудайдан корккондук башка, анан өзгөчө адам жалгыз калганда Кудайдан корккондукка өзгөчө баа берип жатат да бул жерде. Ооба, демек бул ошо жалгыз болгон учурда деле шариаттын тартибин сактаган болсо, эч бир күнөө ишке барган эмес болсо, бул деле ошол адамдын ыйманынын бекемдигине далил деп алымдарыбыз айтат. Андан кийинки аятта ва асирру каулакум ау ижхару бих иннаху алимун бизатис судур. 13-чү аятта бул жерде сөздөрүңөрдү ачык же купуя айтсаңар да чындыгында ал жүрөктөгү сырларды билүүчү дейт. Ооба, бул аятта чындыгында бул силер купуя айтасыңарбы, жарыя айтасыңарбы деп бул капырларга айтылган сөз. Ошол пайгамбарыбыз жөнүндө, пайгамбарга келген дин жөнүндө силер жарыя сүйлөйсүңөрбү, купуя сүйлөйсүңөрбү, баары бир силердин оозуңардан чыккан сөзүңөрдү, жүрөгүңөрдү, ниетиңерди Алла субханаху ва таала билүүчү. Ага эч нерсе жашыруун эмес. Бул жерде эми эки нерсени айтып атпайбы устаз? Сөздүр айтып атпайбы? Бул жерде жазгандагы бүгүнкү күндө. Ооба. Кээ бирки же болбосо билдирбей кылып койгон нерселер дагы бардыгы эле кирет да. Баары кирет. Мисалы үчүн бүгүн Facebook'та же болбосо башка бирөөнүн аты менен кирип жаман иштерди кылат, же болбосо башка бирөөгө жала жабат дегендей. Ушул аятта дагы Бакара сүрөсүндө дагы аяттар бар. Ушул мааниге далалат кылган. Биз ичибизде жашырабызбы, жашырбайбызбы, купуя айтабызбы, жарыя айтабызбы, ниетибиз кандай, Алла Таала баарын билүүчү. Ошондуктан кээде ошол азыркы айтып аткан мисалдарда башка аккаунт менен келип, башка бирөөлөргө акарат кылып сөздөрдү жазып, бул билбейт дегени менен балки Алла Таала көрүп турат да. Алла Таала билип турат. Биздин баардык жакшылык иштерибизди жана жамандык иштерибизди периштелер жазып турат. Кыямат күнүндө мына ошолор кылган ишибиздин баары эсеп китеп майданына алып чыгылат. Мына ошондуктан бизди адамдар билбейт эмес, Алла көрүп турат. Жаратуучубуз улуу зат билип турат деп адам өзүн көзөмөлгө алуусу зарыл. Демек бул жерден устаз байкаганым, адамдарды бир эле тышкы көрүнүштөгү нерселер менен, бүгүнкү күндө мисалы үчүн камера, ушундай нерселер менен эле сактап же болбосо тартипке салыштан дагы, андан дагы көбүрөөк же болбосо мындай чукураак ойлонуп көрөбүз дейбизби? Адамдарга жүрөгүндө коркунуч болгон болсо, ага караганда көбүрөөк пайдасы берет экен. Ооба, туура айттыңыз. Себеби адамдын өзүнүн биз эми ыймандуулук деп коебуз. Ыймандуулук же болбосо өзүнүн дээринде деп коебуз, дээринде болсо дейбиз. Чындыгында өзүнүн намысына жараша деп коебуз, өзүнө таштап коебуз. Демек адамда ыймандуулук болсо, Кудайдан коркуу болсо, Кудайдан коркуу дегенде биз Алланы жакшы көрүшүбүз керек, сүйүшүбүз керек. Бирок Алла Тааланын жаман иш үчүн даярдап койгон тозогунан коркуу деген маани турат, эсеп китеп турат. Мына ошолордун ыймандуу эле адам мына ошолордун баардыгын түшүнгөн болсо, башка мамилелери дагы баары оңолот. Мисалы, чыныгы ыймандуу адам машина айдап кетип атканда, ал камера коюлса, коюлбаса деле баардык жол эрежелерин сактап айдашыбыз керек. Ошол кырсыктардын көбөйүп кеткендиги үчүн мына ошол камералар коюлуп атат да, коюлуп атат. Мына ошондон ошого жеткирбей эле ар бир адам ошол жолдо жүрүү эрежесин сактап айдаган болсо, бул негизги милдет. Ал эми ошол камералардын коюлгандыгы ошол кырсыкты азайтуу максатында, адамдын жанын сактоо максатында, коопсуздук жагынан коюлган маселелер.
Андан кийинки аятта ала я'ламу ман халака ва хувал латифул хабир. Biz 14-аятка келдик, Ооба. Аллах өзүнүн жараткандарын билбейби? Ал жумшак жана кабардар дейт. Ооба. Бул жерде чындыгында бардык дүйнөнү жаратуучу Алла Таала болсо, анын кыяматка чейин ийне жибине чейин өтө чеберлик менен, өтө данышмандык менен, өтө усталык менен дейбизби, адам ата жаратылып кыяматка чейинки боло турган иштердин бардыгын жараткан Алла азыркы силердин Мухаммед пайгамбар болуп жиберилгенден кийинки динди жамандап, пайгамбарды жамандап сүйлөгөнүңөрдү билбей калабы деген багы жемелөө мааниде түшкөн аят. Чындыгында Алла Таала бардык нерседен кабары бар деген мааниде келген аят. Жана бул жерде жана вахуал латиф дегенге да токтолуп кетсеңиз устаз. Кабардар экөөнү тең эле негизи кабардар деген маани жатат. Ооба. Негизи жалпы маанисинде Алла Таала бардык силердин айткан сөзүңөрдү, кылган амалыңарды билүүчү жана латифун би ибади. Лутф деген бул жерде Алла Тааланын кайсы бир деңгээлде адамга болгон жараткан нерселерине болгон мээримдүүлүктүн дагы бир маанисин камтыган сөздөрдөн деп эсептелинет. Андан кийинки аятта хуаллази жаала лакумул арда залулан фамшу фи манакибиха ва кулу мин ризқих ва илейхин нушур. Ал жерди силерге моюн сундуруп койду. Силер анын чар тарабында басып, анын ырыскысынан жегиле, кайтуу Аллахка гана. Ооба, чындыгында жер бетин карай турган болсок, ошо бизге жер бетин жашоого ылайыктап берген бул Аллаху субханаху ва таала. Демек, мына ошол Алла Таала силерге жерди жашаганга, жумуш кылганга, уктаганга, басып жүргөнгө ылайыктуу кылгандан кийин ушул жер жүзүндө колуңардан келишинче өзүңөрдүн рызкыңарды издеп, табып жашай бергиле. Баары бир күн келет, силер Аллага кайтасыңар. Канча жашабайлы кыяматтагы эсеп китепке Аллага барыбыз кайтат экенбиз. Бул аяттагы негизи алымдар айткан маани адамды ал Кудайды тааныгандан кийин, жаратуучун тааныгандан кийин, ибадаттарын кылгандан кийин ошо Алла Таала адамга ылайыктуу кылып берген жер жүзүндө колдон келишинче иштеп, кесип кылып, рызкы табып, бейпилдикте, тынчтыкта жашаганга үндөгөн аяттардын бири. Бирок канчалык жашабайлы баары бир күн мына ушул жашообуздагы болгондордун баардыгын эсеп китеп кылуу үчүн Алланын алдына кайтасыңар. Илейхин нушур дегендин маанисі ушундай. Ушул нерсени унутпагыла дегендей. Канча жашасаңар дагы силер үчүн жашоого ушундай мүмкүнчүлүк түзүлүп берилди. Бирок ушул нерсени унутпагыла, сөзсүз түрдө силер Аллах Таалага кайтасыңар деген. Андан кийинки аятта аминтум ман фис самаи ан яхсифа бикумул ард фа иза хия тамур. Ал титреген кезде асмандагы силерди жер менен кошо көмкөрүп салса аман калабыз деп ойлойсуңарбы? Ооба, бул ошол кыяматтардын белгилеринин бири катары. Же болбосо мына азыр силер Кудайга ишенбей жаткан капырлар. Эгер жер титиреп кеткен болсо, ошол жердин титирөөсүнөн силерди ким сактайт? Мындайча айтканда, Алладан башка бизди сактай турган эч бир нерсе жок. Биз азыркы жашообузда көрүп атабыз, ааламда ар кандай табигый кырсыктар болуп атат. Кээ бир жерлерди сел алып атат, кээ бир жерлерде жер титирөөлөр болуп атат, кээ бир жерлерде оттор, токойлор күйүп атат. Жер жутуп кеткен деген. Жер жутуп кеткен жерлер канча болуп атат. Демек, мындай нерселерде чындыгында адам алсыз. Мисалы, жамгырды дагы тоса албайт экенбиз. Ал эми жер титирөө деген мына ошол кафырларга эскертүү катарында айтылып атат. Силер ушунчалык Алла Таалага ишенбейсиңер, ушундай көктүк кыласыңар, бирок эгер кичине эле жерди титиретип койсо, анан ошол жерден хасф деген бул жерде жутуу деген мааниде. Жутуп кеткен болсо, ошонун нерсесинен силер аман калам деп ойлойсуңарбы?
Жок, эгер Алла Таала чекеңере жазган болсо бул нерседен эч ким аман калбайт. Анткени бизде Куранда көптөгөн аяттар бар, мурдагы коомдордун кандай таризде жок болуп кеткендери, кандай сүрөттө жок болуп кеткендери Куранда баяндалат. Андан кийинки аятта аминтум ман фис самаи ай юрсила алейкум хасиба фасата'ламуна кейфа назир. Же асмандагы силердин үстүңөргө таш жөнөтүүсүнөн сестенбейсиңерби? Жакында менин эскертүүм кандай экендигин билесиңер. Ооба, бул жанакы аятка эле улай, бул аятта айтылып атат. Себеби эгер Аллаху субхана ва таала силерге ошондой бир катуу шамалды жиберсе, ошол катуу шамал кичинекей майда таштарды учуруп, ошолор менен келген болсо, ошондон силерди ким сактайт? Мындай силер азмаз фасата'ламуна кейфа назир деген мааниси, силер мында Алладан сестенбейсиңерби? Алланын бул эскертүүчү катары келип аткан нерселер булардын баары. Балки ошол жер титирөөбү, ошол селби, ошол катуу шамалбы, жамгырбы, ушулардын баардыгы эскертүүчү. Мына ошондон ойлонуш керек. Себеби Алла Таала ошондой азапты жиберген болсо, бул дүйнөдө эле. Бул дүйнөнүн азабы деп айтып койсок болот. Анда ал нерседен силер эч бир саламат аман калбайсыңар. Демек, бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын дагы жанагы жамгыр жааса, же күн күндөрүп ушундай коркунучтуу болгондо корккондугунда дагы ушундай чоң маанилер жатат экен да. Ооба. Балким бул биз үчүн азап болуп калбасын деген. Ооба, кээде ушундай учурларда күн тутулгандар, ай тутулган учурда пайгамбарыбыз намаз окуганга шашкан, дуа кылганга шашкан учурлар болгон да, ошол кыямат болуп калбасын деп. Демек, мына ушул нерселердин баары бизди кичине ойлонтуп, акылыбызды калчап, Кудайга болгон мамилебизди оңдоого түрткү боло турган нерселер. 18-ci ayetta وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Чындыгында силерди мурдакылар да жалганга чыгарышкан. Эми менин чануум кандай оор болор экен. Ооба, бул аятта демек пайгамбарыбыз эң акыркы пайгамбар болгондуктан жана ошол учурда пайгамбарга каршы чыккандар болгондуктан мына ушул аятта силерден мурдагы коомдор деле эй Макка эли деп атат да. Мекке элине пайгамбарга каршы чыккан, азыр кафир дейбиз эми ошол убактагы, ошолорго айтылып аткан аят. Силерден мурдагылар деле Нух пайгамбар, мисалы, же Аттын коому, Самуттун коому дейбиз. Алар деле пайгамбарларына каршы чыккан. Алардын каршы чыккандары дагы мага жаккан эмес. Бирок ошондуктан алардын башына түшкөн жакшылыкты биз жаманга айлаттык. Демек Алла Таала ал коомдорду, кээ бирлерине шамалдарды, чагылгандарды, катуу күндөрдү, ар кандай жол менен аларды же болбосо топон менен жок кылды. Аларга берген нематты мен аларга азапты берип, ошондой өлүмдөрдү берип, колдорун алып койдум эле. Алар бул дүйнөдөн жок болуп кеткен коомдорго айланды эле. Мына ушул нерселер дагы силердин башыңарга келип калууңардан коркпойсуңарбы деген мааниде. Андан кийинки аятта Авалам ярау иля тайри фауқахум саффатин ва яқбидн ма юмсикухунна илля ар-рахман иннаху бикулли шейин басир. Үстүлөрүндө катарлашып, канаттарын жайып учкан чымчыктарды көрүшпөдүбү? Аларды жалгыз гана мээримдүү кармап турат. Чындыгында ал бардык нерсени көрүүчү дейт. Ооба. Чындыгында мына ушул кафирлардын пайгамбардын сөзүнө ишенбей, динди кайтарып, болгон колдон келген жамандыктарыны кылып жүргөн учурдагы түшкөн аяттардан мына ушул кафирлар жок дегенде учуп жүргөн чымтыктарды карап туруп деле кичине акылдарын иштетпейби? Ушулар кантип учуп жүрөт? Чындыгында Алла Таала буларды ушундай жаратып, ошондой касиет берип, Алланын күчү менен ушундай учуп жүрөт.
Эми ал бир эле чымчыкты бул жерде мисал келтирип атат. Бирок биз жана сөзүдө 18.000 алам деп баштайбыз го, жараткан Алла Таала дегенде, бул ар бир жандык өзүнчө бир алам болушу мүмкүн экен да. Балки канаттуу аралымы, деңиздердеги, дагы жер астында жашаган адамдар өзүнчө алам. Демек 18.000 аламды жараткан Алла Тааланын жараткандын бирөөсү эле бул ошол мисалда Куранда келип аткан чымчыкты кантип канатын кагып жерге түшүп калбай, ушундай учуп өзүнүн тиричилигин кылып жүрөт. Бул дагы Алланын гана күчү кудурети менен болуп тургандыгына эми ошого акылыңар жетпей жатабы? Чындыгында Алла Таала бардык нерсени билүүчү, көрүүчү деген аяттар. Мына ошол Алла Таала жараткан нерсесинин де эч бир кемчилик жок. Алла Таала берде айтып атпайбы, инна бикулли шайин басир деп. Басир деген көрүү деген сөз. Демек Алла Таала ар бир жараткан нерсесин эмне кылып жатканын билүүчү, көрүүчү. Ошол жараткан нерсесинде эч бир кемчилик жок. Эгер бир чымчыкты жараткан болсо, анын бул дүйнөдөгү өзүнүн вазифасы бар. Же бир кумуртка жараткан болсо, анын дагы өзүнүн бул дүйнөдө бир вазифасы бар. Мына ошол Алла Таала жараткан бир кичинекей нерсенен үлгү ала албагандыктары жөнүндөгү аят. Бул жерде аятта мындай деп жатпайбы устаз? Аларды жалгыз гана мээримдүү кармап турат депчи. Ооба. Азыр мен ушул аяттарды карап туруп, ушул нерсе оюма келди да устаз. Алла Таала эмнеге мынчалык бизге жана бизден мурунку мусулман эместерге дагы ушунчалык көп эскертүүлөрдү берген? Мээримдүүлүгүнүн чексиз экендиги байкалып турат да. Же болбосо бир эле эскертүү берип туруп, айтканымды кылып алыңар деп азаптап койсо болмок да. Бирок Аллах Таала карасаңыз, жаратылышты айтты, көрүп турган нерсени айтты, жаныбарды, аламдын өзүнү, бардык нерсени эскертип атат да Аллах Таала. Балким ушул нерсе ушул адамдарга таасир берип, Кудайга кайтып калабы деген. Демек бул дагы Курандын чечендиги. Бул жерде айтып атпайбы? Ма йимсикухунна илля ар-рахман. Аны Алла да ар-рахман, мээримдүү кармап турат дейт. Илlalloh деп айтып койсо деле болмок да. Бирок Алланын мээримдүүлүгүнө далалат кылынган. Же болбосо бисмиллахир-рахманир-рахим дегендеги, алхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахман ар-рахим дегендеги колдонгон мээримдүүлүктөр, демек Алла Таала момундарга эле эмес, башкаларга дагы ушундай мээримдүүлүгү бар деген мааниде келип аткан сөздөрдөн эсептелет. Алла разы болсун. Андан кийинки аятта Амман хазаллази хуа жундун лакум янсурукум мин дунир-рахман инил кафируна илля фи гурур. Мээримдүүдөн артык силерди жеңишке жеткирүүчү аскер ким? Капырлар жалаң алданууда. Ооба. Чынында демек капырлар ушундай өздөрүнүн ойлору менен алданып жүрөт дейт. Эгер Алла Тааладан силерге бир башыңарга бир окуя түшө турган болсо, силерге Алладан башка жардам берүүчү ким бар деген сөз. Балки ошо силердин сыйынып аткан эстелигиңер жардам береби? Балки ошо бутуңар жардам береби? Курмадан жасап алып туруп, ач калганда Кудайын жеп алган коом болгондо, курмадан жасап, сапарда жүрсө деле, коюп ибадатын кылып, ач калганда анысын жеп коюп, үйгө барганда кайда жасап алып дегендей. Демек, мына ушундай коомдорго айтылып аткан сөз, эгер силердин оюңар боюнча, силерге бир башыңарга кыйынчылык түшсө, силерди ким сактайт деп ойлойсуңар Алладан башка? Силер өзүңөрдү өзүңөр эле алдап, адашууда жүрөсүңөр деген мааниде келген аят. Мал мүлкүңөр, дүйнөңөр, силердин күчтүүлүгүңөр бул жерде Алла Таалага келгенде эч нерсе туруштук бербей калат деген. Ал эч бир мааниге ээ болбой калат, себеби ал жардам да бере албай калат. Андан кийинки аятта амман хазаллази ярзукукум ин амсака ризқа балладжу фи утуин ва нуфур. Ырыскысын тыйып койсо, силерге ырыскы берүүчү башка ким? Жок. Алар балким тоң моюндук кылып, жийиркенип, кашайышууда. Ооба. Бул аяттын мааниси, эгер Алла Таала силерден ырыскыны токтотуп койсо, ким силерге ырыскы бермек?
Бирок ошондой болсо деле булар ошол өзүнүн баягы эле көктүгүндө турат. Жана акыйкаттан алыс болушат. Эч бир сөзгө кулак салбайт, туура жолгоду эрчпейт деген маанилерден айтсак болот. Демек бизге рызкыны берип турган Алла Таала экен. Балки биздин рызкы дегенде эле биз көпчүлүк учурда бир гана акча эсибизге түшүшү мүмкүн да. Рызкы деген акча табуу же башка нерсе. Мал дүйнө. Бирок бул дүйнөнүн өзү Алла Тааланын бизге берген рызкысы экен да. Балки жакшы ден соолук, мейли биз мусулман болгондон кийин айтабыз, Алла Таала биздин жүрөгүбүзгө ыйман салып, хидаят бергени бул чоң бир рызык экен бизге. Андан сырткары ата-эне бергени, ден соолук бергени, бала чака бергени, ден соолугубуздун тазалыгы, алты саныбыздын амандыгы өзүнчө бир рызык экен. Демек, бизден эч бир Алла Таала бир тыйын сурабастан мына абаны, Алла Таала жараткан абаны жутуп атабыз да. Бул дагы өзүнчө бир чоң рызык. Эгер ушул акча болуп калгандачы, бир эле мүнөт токтотуп койсом эмне болот? Ооба, бир эле мүнөт. Мисалы, бир мүнөттө адам 18-ден 20-га чейин дем алат экенбиз. Ал эми больницага жатып кислородко муктаж болуп аткан адам кислородду койгондон кийин ошонун акчасын төлөйт да. Больницага. Ушунча литр иштеттиң, же бир немеси ушунча деп. Эгер ошентип жашаганыбызда сатып алып, анда кандай болмок? Демек, бир минутада биз 18 жолу дем алсак, 5 мүнөттө канча болду, 1 саатта канча болду, 1 күндө канча болду дегендей. Өмүр бою болсо кандай болот? Өмүр бою кандай болсо. Демек, бул дагы Алла Тааланын чоң бир рызкысы. Демек, ушул рызкыны, ошого окшогон же рызкыны Алла Таала силерден токтотуп койсо, силерге ким рызкы бермек? Ошондой болсо дагы силер жанагы өзүңөрдүн көктүгүңөрдүн артында адашып жүрүүчүсүңөр деген мааниде келген аят. Устаз, Аллах Таалам ыраазы болгон болсун. Бүгүнкү берүүбүз соңуна чыгып, аягына чыгып баратат. Аллах Таалам баарыбызды ушул башка аяттарда айтылгандай гайыпта өзүнөн корккон жана бул дүйнөдө акыретте кечиримге жана чоң сыйлыктарга ээ болгон кулдарынан кылган болсун. Амин. Жана сиздин илимиңизге дагы Аллах Таалам береке берген болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки берүүдөн кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان